Assalamu алейкум туугандар. Базар Коргондогу семинарды бүтүрүп, азыр Нокен районуна өттүк. Алдыбызда көрүнүп турган Нокен районуна тигилген күзгү пияз. Күзгү пияз таласындабыз азыр. Бул пияз сентябрь айында тигилген пияздар. Тигилген бул чачма түрүндө тигилиптир. Аралыктарына көрүңүздөр, жөөктүн үстүндө. Жаңы эле көк дары чачылыптыр. Трактор менен чачылыптыр. Мына трактордун издери турат. Жазгы суу пока берилек. Бир аздан кийин сууну берип башташат. Мына көз жетпеген кыйыр экен. Мына ушул пияз күзүндө тигилген пияз. Буюрса бул пияз май айларына бышып калат. Пиязды билесиздер, өтө кирешени жакшы бере турган, эгер акчасы жакшы боло турган болсо, ошол 40 жылкы карыздан кутулат деген мына ушул пияз болот. Пияздын түшүмү аябай жакшы болот. Өзбекстандык дыйкандардан көрүп атабыз. 1 гектар жерден 150 тоннага чейин пияз алса болот деп интернеттен чыгарып атышат, аны көрүп атабыз. Эгерде бул жерден 50 тонна пияз алса дагы 1 гектар жерден, эгерде 10 сомдон сата турган болсо 500 000 акча болот экен. Акчасын карай турган болсок ушундай. Муну кантип багат? Муну күзүндө НПК жерди айдатып, кошо чачып, урукту себилет. 1 килограмм урук $50 $100 чейин турат экен. 1 гектар жерге мен эсептөө боюнча 100 000 сом кетет экен. Демек, эгер 100 000 сом кете турган болсо, анда 400 000 киреше түшөт дегенди билдирет. Пияздардын чыгышы, кыштан чыгышы жакшы экен. Суюк эмес. Суюк деле эмес. Кээ бир жерде калың түшүп калган жерлери дагы бар экен. Азыр пиязды көрө турган болсок, мына пиязды көрөлүчү. Чыкпай калды, үзүлүп. Мынакей. Мына достор, азыр пияздын узундугу 10-15 сантиметрге чейин өскөн. Кыштан жакшы чыккан. Эгерде кышта суу урганда, суук таасир кылганда, демек мындай болбойт эле. Кээ бир гана жалбырактарына мына суук таасир эткен. Бул эчтеке эмес. Жаңы гана көк дарыны чачыптыр талага. Эгерде ушуну айдардан алдың, көк дарыны берсе, анда жакшы болмок. Сиздерге көрүнүп турабы? Мына көк дарыларды чачкан. Эгерде бул дарыны, күл дарыны күзүндө тигерден алдың аралаштырып чачса, анда жакшы болмок. Азыр мунун багарда жалбырак аркылуу азыр күчтөндүрүш керек эле. Стимуляторду жалбырак аркылуу чачканда жакшыраак таасир болмок булга. Фосфорду билесиздер, жерде орто кыймылдуулукта кыймылдайт. 1 жылдык жылуусу болгону 20 сантиметрге араң жетет. Мына туугандар. Биз пияз таласындабыз. Буюрса, бул пияз май айында бышат. Май айында казылат. Буюрса, алда дагы көп бактарды, көп дыйканчылыктарды тартамын. Биздин канал менен бирге болуп туруңуздар. Саламат туруңуздар.